Асмандагы кызыл роза. Рахман сүресинин 37-аятында жараткан Аллах Таала асман жарылып, түтүн сыяктуу кып-кызыл болгондо деп айтат. Бул аятты талдоодон мурда андагы аддихан сөзүн изилдеп көрөлү. Аддихан деген сөзгө токтоло турган болсок, ал арабчада эки мааниде колдонулат. Биринчиси бул алоолонгон ысык май, экинчиси болсо кып-кызыл болуп боелгон тери. Эми бул анализдерден соң аятты кайрадан чечмелөөгө аракет кылалы. Эгерде асман жарылса, сен аны кып-кызыл болуп боелгон таризде же ысык майга окшогон роза сыяктуу көрөсүң. Бул аятты бир топ аалымдар кыямат кайым келген кездеги асмандын абалы катары чечмелешкен. Анткени асмандын жарылуусу кыяматты эстетип элестеттирген. Ал эми азыр биз муну тагыраагы асмандын жарылуусун, атмосфераны тешип өтүп, космосту көрүү сыяктуу түшүнө алабыз. Телескоптордун жардамы менен асмандын ары жагындагы нерселерге назар салуу мүмкүн болуп калды. Мына ушул багытта аяттын мааниси: эгер сиз асманды жарып, космоско барууга күч жумшасаңыз, же болбосо ойлоп тапкан куралдарыңыз менен асмандын ары жагында эмне бар экендигин изилдей турган болсоңуз, анда сиз роза өңүндөгү алоолонгон майды көрөсүз деген мааниге келет. Анда эмесе эриген май сыяктуу кып-кызыл роза деген эмне? Келиңиздер, бул тема боюнча илимпоздор эмне дейт, карап көрөлү. Небула бул космос мейкиндигинде жайылган газ, чаң, суутек, гелий жана башка иондолгон газдардан турган түзүлүштөргө берилген ысым. Бул газдардын атылып чыгышы болушунча чоң ылдамдыкта. Атылып чыккан газдар бири-бирине жакындашып, газ булутун түзүшөт. Анын температурасы болсо 15.000 градустан жогору. Илимпоздор изилдөөлөрдүн натыйжасында небуланы таап чыгышты. Албетте бул небула роза гүлүнө окшош болгондуктан, окумуштуулар ага гүлгө окшош деген маанини туюндурган Росетта небула ысымын беришкен. Росетта небула газ жана чаңдан туруп, жерден болжол менен 5200 жарык ылдамдыгы, аралыгында диаметри болсо болжолдуу 130 жарык ылдамдыгына барабар. Сырткы көрүнүшүнө келсек, ал Куранда эскерилген эриген май сыяктуу кып-кызыл розаны элестетет. Бүгүнкү күндөгү өнүккөн технологиянын жардамы менен табылган мындай факт илим-билим, техника болбогон кылымда жазылып калышын сиз кандай түшүнөсүз? Бул фактылар Куранды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү эле жазып алды деген туура эмес маалыматты жокко чыгарат. Демек, Куран Аллахтын сөзү. Аллах өз сөзүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аркылуу бизге жеткизген. Ишендик жана моюн сундук. Бул макала Рисале Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды.